Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жетим тоо темиргенин казууга байланыштуу айтылып жаткан кептер боюнча кайрылуу жасады. Эсиңиздерде болсо, президенттик шайлоодо эгер жетим тоону 100% өзүбүз иштете турган болсок, сыртка карызыбызды жетим тоо эле жаап коет деп айткан сөзүм бар. Бирок азыр аны иштетели деген эч ким жок. Сырткы карызыбызды башка булактарыбыз менен эле жаап жатабыз жана жабабыз. Мындан ары күчүбүз жетет. Андан сырткары эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдарды дагы көтөрө баштадык. Кумтөр мурда 5-6 миллиард салык төлөп келсе, ай Кумтөр бизди багып атат деп сүйүнүп, этегине намаз окуп келгенбиз. Былтырдан бери керек болсо 50-60 миллиард салык жана башка төлөмдөрдү төлөп келе жатат. Ошонун эсебинен эмгек акыларды, пенсия, жөлөк пулдарды көтөрүп жатабыз. Эгер жетим тоону иштетип калсак, 100% өзүбүз иштетебиз. 1% эмес, бир муштум ташын эч кимге үлүш катары бербейбиз, деди Садыр Жапаров. Жапаров учурда жөн гана геология иштерин жүргүзүп, запасын тактоо үчүн кыргыз геология кызматкерлери иш жүргүзүп жатканын белгилеген. Мындан сырткары президент жетим тоону иштетип, иштетпөө боюнча азырынча чечим кабыл алына электеген. Бул эл менен макулдашылып гана чечилерин кошумчалаган. Кайрылуусунун аягында президент туура эмес маалыматтарды таратып жаткандарга укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырган. Теманы улай, блогер Ырыс Жекшеналиев 48 саатка камалган айтылууда. Facebook социалдык тармагындагы Политузник баракчасынын администратору блогер Ырыс Жекшеналиев 14 августта Ички иштер министрлигинен тергөө кызматына суракка чакырылгандан кийин Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына 2 суткага камалды. Бул тууралуу аталган баракчага жарыяланды. Маалыматка караганда, блогер УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо кени тууралуу эски кайрылуусун аталган баракчага жарыялаганы үчүн айыпталып жатат. Ички иштер министрлиги Жекшеналиевдин кармалышы боюнча азырынча маалымат бере элек. Президент Садыр Жапаров 14 августта Нарындагы жетим тоо кени тууралуу кайрылуу жасап, туура эмес маалымат таратып жаткандарга укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырган. Коргоочу мектеп формасы 8000 сомго мажбурлап сатылып жатканын айтып чыкты. Мектеп администрациясы ата-энелерди 8000 сомго форма сатып алгыла деп мажбурлап жатышат. Бул тууралуу укук коргоочу Назгүл Турдубекова Facebook баракчасына жазды. Мага ата-энелер мектеп администрациясы 8000 сомго бирдиктүү форма сатып алгыла деп мажбурлап жатканын жазып жатышат. Ал эми башка мектепте форманы буйртма менен тигүүгө мажбурлап жатышыптыр. Анан эртең жеткирүүчүлөр, тигүүчүлөр мектептен буйртма алганы келишет. Пандемия балдардын билим сапатына атайын форма эмес, мугалимдердин кесипкөйлүгү таасир этерин көрсөттү. Анын үстүнө буга чейинки кочкул кызыл жана башка түстүү костюмдар сапатсыз, ыңгайсыз болчу. Ата-энелер азык-түлүк, окуу куралдары камтыбаганынан атайын форма сатып алганга акча жок экенин, балдар колунда бар форманы кие турганын жазып жат деп жазды Турдубекова. Күрөштүн жасалгасы Роман Власов Акжол Махмудовдун жеңиши тууралуу өзгөчө билдирүү жасады. Эки жолку Олимпиада оюндарынын чемпиону, атактуу орусиялык балбан Роман Власов Акжол Махмудовдун Туркиянын Коня шаарында өтүп жаткан ислам тилектештиги оюндарында алтын медаль жеңгени боюнча пикир жазды. Грек-рим күрөшүнүн жасалгасы ар бир күрөшүң өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Бар бол досум. Сен биздин спортту чындыгында укмуштуудай кылып жатасың, деп жазды Власов. Туркиянын Коня шаарында өтүп жаткан ислам тилектештиги оюндарында Акжол Махмудов 77 кг салмакта катышып, алтын байге утту. Ал финалда азербайжандык Санан Сулаймановду 5-2 эсебинде жеңип алды.